Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков бүгүн Кыргыз Республикасынын президентинин айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирет. Жарлыкка ылайык Бишкек шаарынын, Ош шаарынын, Ош облусунун Ноокат жана Кара Суу райондорунун, Жалал Абад шаарынын жана Жалал Абад облусунун Сузак районунун аймактарында өзгөчө абал 2020 жылдын 30 апрелине чейин узартылууда. Аталган жарлык кол коюлгандан тарта күчүнө кирет жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине бекитүү үчүн жиберилет. Ошол эле учурда президенттин буйругуна ылайык Нарын облусунун Нарын шаарына жана Ат башы районунун аймагына өзгөчө абал киргизилди. Дал ушул мезгилде ЯЭП алкагында биз бул пандемияга жана анын кесепеттерине биргелешип каршы туруу үчүн иш-аракеттерди бириктирүүгө тийишпиз деп белгиледи мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков бүгүн Жогорку Евразиялык экономикалык кеңешинин мүчөлөрүнүн видеоконференция форматындагы жумушчу жыйынында. Өлкө башчысы коронавирус инфекциясынын жайылышынын шартында ЯЭПтин алкагында биргелешкен күч-аракеттерди бириктирүүгө багытталган бир катар чараларды сунуш кылды. Азыркыдай жалпы обочолонуу жана чек араларды жабууга мажбур болуу шарттарында гуманитардык жүктөрдү, биринчи зарылдыктагы азык-түлүк товарларын жана медициналык багыттагы продукцияны үзгүлтүксүз жеткирип турууга мүмкүндүк берүүчү өлкөлөрүбүздүн ортосунда тийиштүү алгоритми бар жашыл коридорлорду уюштуруу зарылдыгын баса белгиледи. Өлкөлөр ортосунда эч кандай тоскоолдуксуз өткөрүлүп келе турган товарлардын тизмесин аныктоону сунуштады. Ошондой эле бизнеске бюджеттик жана салыктык жактан дем берүүгө багытталган комплекстүү биргелешкен чараларды көрүү зарылдыгын баса белгиледи. Ошону менен бирге Сооронбай Жээнбеков жагдайга ыкчам жооп кайтаруу максатында биримдиктин медициналык кызматтарынын биргелешкен ишмердигин уюштурууну сунуш кылды. Бишкекте милиция менен айтышып, сөгүнгөнү интернетке тараган кыз номер 1 тергөө абагына 15 суткага камалды. Бул тууралуу 14 апрелде шаардык комендатура кабарлады. Ал жазы кодексинин эң баштык деген беренеси боюнча айыпталууда. Факт Октябрь райондук ички иштер башкармалыгында кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Милициянын маалыматына караганда окуя 11 апрелде Бишкектен Юнус Алиев жана Сүйөркулов көчөлөрүнүн кесилишинде кечки саат 6-га жакын болгон. Патрулдук кызматкерлер аны бет капсыз жүргөнү үчүн токтотсо, уят сөздөр менен айтышып, милициянын мыйзамдуу талаптарына баш ийбей, коомдук тартипти жана жалпыга тийиштүү жүрүм-турум нормаларын бузуп, агрессия көрсөтүп, милиция кызматкерине күч колдонгон. Бул окуянын видеосу 13 апрелде интернетке тарап, учурда коомчулукта кызуу талкуу жаратып жатат. Видеодогу кыз 23 жашта экени белгилүү болду. Алгач ал шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, кийин Октябрь райондук сотунун чечими менен тергөө абагына камалды. Кыздын өзү жана анын жактоочулары азырынча комментарий бере элек.